Макул? Tilde kıymıldатış керек, қандай? Allahu Akbar дегенде өзіңіз уға тұрған. Жаныңыздағы адамдар ұқса кішкене намаз деме болып қалмасын. Шон үшін Allahu Akbar деп имамға иқтидаға ниет қылдыңыз. Қайсы? Құптан намазын ба? Құптан. Allahu Akbar. Онан ошон tilde ол айтыш керек önce. Иқтида қылғанда. Сүннет оқығанда, же жалғыз оқығанда айтат кен. Allahu Akbar дечи. Байқашуызша анча мынчалары ошол бул маселени билбегендиктен да иншалла Кудай кааласа мына билип алганыңызда башкаларга да айтып коесуздар. Ошо демек жөн кулак каккан жетиштүү эмес. Ал болбой калат. Кулак каккан өзүнчө сүннөт, бирок Аллаху Акбар деп биринчи такбир бул фарыз. Такбир тахрима. Бул биринчи такбир экен. Такбиратул ула деп бул фарыз. Кийинки рүкүгө барган такбир Аллаху Акбар дейбиз. Саждага барган такбир алар фарыз эмес. Алардын өкүмү сүннөт. Ат-такбират ал-интиқалия деп коет. Бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өтүп аткан такбирлер алар сүннөт эле. Алар айтылбай калса коркунучу жок да. Түшүнүктүүбү? Намаз бузула турган, намаз болбой кала турган. А эгерде сиз биринчи такбирди айтпай эле кулак кагып эле туруп алсаңыз, анда сиз намазга киришкен жоксуз. Биринчи такбир фарыз эле айткан жоксуз. Кийинкиси сизге эчтеке жок деген сөз болуп калат да. Ошон үчүн ушул нерсеге маани беришибиз керек. Башкаларга да айта жүрүшүбүз керек. Көп ушуга кичине кош көңүл мамиле кылып коет да, андай болчу. Экинчиси, имамдын артынан намаз окуп, экинчи, үчүнчү же төртүнчү рекетте кошулгандан кийин намазды кантип улантып беребиз. Мындай. Эгерде сиз келип калдыңыз намаз, имам бир рекет окуп коюптур да. Сиз машалла имам менен багымдап бир рекет окудуңуз. Бир рекетке жеткен жоксуз. Шариятыбызда имамга жетти деп рүкүгө жеткенден эсептейт. Саждада эмес. Рүкүгө жетип калсаңыз, то есть имамды рүкүгө чейин Аллаху Акбар десеңиз, рүкүгө чейин сиз ошого не болду? Кошулдуңуз деген сөз. Имам рүкүдө экен, сиз келип Аллаху Акбар дегенде имам туруп кетти, а сиз кошулбай калдыңыз. Ал рекет сиздин эсебиңизде жок. Ошон үчүн эгерде сиз имам менен бир рекет окудуңуз, экинчи рекет окуган жоксуз да, то есть экинчи. Анда кандай кыласыз? Турасыз да, имам салам бергенден кийин күтүп туруңуз. Эки жака салам берген учурда анан турасыз дагы. Себеп дегенде имам эгерде ичинде окуп атып, же болбосо бир ат-тахият жана башкалардан сажда, жаңылыш саждасы лазым болуп калса, керек болуп калса, ал бир салам бергенден кийин сиз экинчи саламды туруп кетип калбаңыз да. Себептен сажда кетип калышы мүмкүн вдруг. Ошон үчүн сиз турганыңызда тигилер сажда кетип калса не то болуп калат. Ошон үчүн сиз экинчи сажданы күтүп туруңуз. Экинчи сажданы бердиби? Сиз точно билесиз, имам адашпай эле окуган экен деп, анда туруп кетесиз дагы. Эң биринчи субханакаллахумманы окуйсуз. Кайсыны окуйсуз? Кол байлаган дуаны окуйсуз, кадимкидей. Аузун окуйсуз, бисмилланы окуйсуз, фатиханы окуйсуз, ичиңизден амин дейсиз, зам сүрө кошосуз, анан Аллаху Акбар деп рүкүгө барасыз. 3 жолу тасбих айтып, сами Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд. Кайра саждага барасыз, шашылбай, 3 жолу айтып, эки сажданын ортосуна бир аз отуруп, кайра сажда, отургандан кийин ат-тахият, салават, дуа, эки жака салам берип чыгып кетесиз. Эгерде сиз бир рекет жетпей калсаңыз, эгерде эки рекетке жетпей калсаңыз, азыркында эле эки рекет окуйсуз. Эгерде пешиндин эки рекетине жеттиңиз, эки рекетине жетпей калдыңыз. Мо эки рекетти окудуңуз имам мененчи. Мына 1 2 3 4 болчу да, буну окудуңуз имам менен. Эми сиздин мойнуңузда мына экөө бар, экөө тең зам сүрөсү менен. Туруп зам сүрөсү менен окуйсуз дагы азыркындай кыласыз. Эгерде 3 рекетке жетпей калсаңыз, имам менен бир эле рекет окудуңуз. Мына колумду карап туруңуз. 1 2 3 4 манжа. Мынаны гана имам менен окудуңуз. Пешим намаз деп коелу, же асыр же куптан намаз. Анда турасыз дагы имам эки жака салам бергенден кийин азыркындай эле субханакаллахумманы аузу бисмилла фатиханы окуп, зам сүрөнү окуйсуз. Макул, себептен мына жерден баштайсыз да. Зам сүрөнү окуп туруп, окуганыңызда сиздин эсебиңизде мына экөө болуп калат дагы, ат-тахиятка отурасыз. Түшүндүңүзбү? Сиз мына бир эле рекет имам менен окугансыз. Эми туруп Фатиха зам сүрөнү окуганыңыздан кийин сиз уже сиздин эсебиңизде экөө болуп калды. Макул, ошон үчүн экини окугандан кийин отуруш керек эле? Ат-тахият отурасыз. Ат-тахият абдуху ва расулуга чейин отурасыз дагы, айтасыз дагы, туруп кетесиз. Андан кийин мына Фатиханы окуйсуз дагы, зам сүрө бар да бу жердечи. Мына экөө биринчи экиде зам сүрө бар эмес беле? Ушул зам сүрөнү окуйсуз. Дагы туруп кетесиз. Анан
Bunu okuganda zam süresiz okup durup, anan toluğu menen attahiyat, ayağına çeyin salavat, dua okup, iki jaka salam verip, bütün ederiz. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Birahmet.